5 каналда Түз эфирде Акчөөнүк программасын көрүп жатасыз. Урматтуу теле көрүүчүм, аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Бүгүнкү кечте жалпыңыздарга жагымдуу маанай тартуулайм деп келип отурган студиябыздын экинчи мейманда бар. Тааныштыра турган болсок, кырча аткаруучу Гүлбарчын Бакирова бүгүн бизде мейманда. Кутман кечиңиз менен саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кош келдик. Алгач өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип коюңуз жалпы көрөрмандарга. Мен атым Бакирова Гүлбарчын. Мен Нарын областынын Жумгал районуна караштуу Байзак айылында төрөлүп өскөм, ошол жактан окуумду бүтүргөм. Азыркы учурда Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин фольклор кафедрасынын элдик үрдө бөлүмүндө 4-курста окуйм. Жакшы. Бүгүнкү кечке жалпы көрөрмандар үчүн жагымдуу маанай тартуулоого даярсыз? Буйруса, даярбыз. Урматтуу теле көрүүчүм, Гүлбарчынга кызыккан сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. 5927 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsApp'ка 0995 20 20 81 номуруна өзүңүздүн пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Гүлбарчын келиңиз, анда комузду колго алып жалпы көрөрмандар үчүн бир чыгарма сураналы. Макул, анда баштаганда эле мен өзүм устатым Кундуз Ташналиева, ошол университетте берген устатым. Ошол устатымдын жолу менен ошол 4 жылдан бери келе жатам. Аркалап ошол устатымдын кесибин мен дагы улантып, анда ошо аткара турган чыгарма Сакта деген санат ыр болсун. Сөзү Шайлебек Дүйшеев агайыбызга таандык, ал эми ону устатым Кундуз Ташналиеваныкы. Каргадай кезде койнуңда жүрүп как түштө чаккан жыландан сактоо. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан сообунан сакта. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактоо. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган талаадан сакта. Жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп жар бойлоп калган санаадан сактоо. Көдөнсүз жандын көчүнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта. Көрүнүң эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактоо. Көрүнүң эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактоо. Тешикке күлгөн жыртыктан сакта, тентекке тиер мылтыктан сакта. Арманын боздоп асманын таштап айттырбай келген кырсыктан сактоо. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде каш айтып бир күн карабай кеткен балдардан сактоо. Кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызылды берсең ыйманын сактоо. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактоо. Бузулган адам оңолор бир күн,
бузулуп турган замандан сактой. Бале, кол чалып. Байыркы кишилердин айткан акыл кептерин кулак төшөй турган болсок, бир да сөзүндө меники болсун, же мен ушул нерсеге ээ болуп калайын деп айтпастан, тескерисинче жараткан мени жамандыктан сактасын, жараткан мени көздү май баскалуудан сактасын, жараткан мени бөөдө кырсыктан жалган жаладан сактасын деп ар бир баскан турганында жаратканга тоо кылып турган экен. Азыркы учурда дагы Гүлбарчын Бакированын аткаруусунда жагымдуу чыгарманы жалпыңыздарга тартууладык. Кызыккан суроомуз, жылуу пикириңиз болсо, төмөндө турган телефон номерларга байланышсаңыз болот. 59-20-70, шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995-23-20-81 номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Гүлбарчын айтып атпайсызбы, Кундуз Таштаналиева устатым болот депчи? Кундуз эже негизи ушул салттуу өнөрдө өзүнүн орду бар. Ошону менен бирге эле салмактуу жана тарбиялык ырларды аткарып жүргөн ырча аткаруучу катары жакшы тааныйбыз, билебиз. Талантына сыйлайбыз дегендей да. Азыркы учурда ушул ар бир эле устат менен шакирттин ортосунда кандайдыр бир канчалык экөө бири-бирине жакын болсо деле, бирок ортодо бир белги болот да. Аны устат да билбейт, шакирт да билбейт да. Сиздин сөзүңүздү ооба, негизи баягы мурун илгертен мисалга алып өтсөң, мурунтан устат шакирт бул илгери баягы интернет деген жок болчу да, интернет дегенди колдонушчу эмес. Азыркы заманда кандай, илгери деген үйүнө барып, эшин алынат, жардамдашып, мисалы ошол устатын устат тутуп, чогуу жүрүп, кандай тояштардан калбай ошол устатынан билим алыш үчүн, ошону менен чогуу жүрүп, ошентип жүрүп билим алса, азыркы учурда баягы интернет тармагы бар да. Кээ бир биздин дагы жаштарыбыз келе жатат мына, интернет аркылуу деле устат тутуп, интернет аркылуу ошол бир өзүнө аябай көмүр тутуп, мисалы ошонун ырларын ырдап, ошону туурап, мисалы азыр ушундай заман өнүккөн замандабыз да, өнүккөн замандабыз. Ал эми биздики оюнча кандай, устатыбыз менен жумасына 2 жолу жолугабыз болгону. Анан бул деле аздык кылат биз үчүн. Ошондо деле бирок бир 1 саат же жарым саат убакыт бөлүнөт. Ошондо бир жетчебиз билим, кээ бир манераларын алып калганга, кээ бир жакшы ырларын үйрөнүп алганга, көбүнчө баягы телефондон дагы заман өнүккөндө телефондон дагы оңой эле үйрөнүп алсаң болот. Ошону көрүп үйрөнүп аласың, жаттап аласың ырларын. Ошентип алып келатабыз билим. Жакшы. Бул ушул айтып атпайсызбы? Устат менен болгон сый урмат, мамиле мурдакылар менен азыркыны салыштырып атпайсызбы? Бирок кээ бир учурда ушул устаттын кайсы бир айткан кебин же болбосо айткан акылын тескери бир пикирде угуп алып, ал инсанына бир кол шилтеп, ушул эле турбайсың, сен деле пенде турбайсың деп басып кеткен учурлар болот да. Негизи оңой эле эмес, бул тем более биздин тармакта элдик ырдоо бөлүмү чынында аябай оор. Башында келгенде мындай өзүм көп мындай бул тармакты көп биле берчү эмесмин. Мен ойлогон эмесмин ушунчалык колумуздан ушунча дастан ойнолот экен, ырдалат экен, анан колумуздан ушунчалык көп ыр бар экенин, күүлөр ушундай чексиз көп экенин мен ойлогон, бир 2-3 ырды ырдаса болот депчи. Жок, көрсө тескерисинче абдан көп экен. Анан бул тармакта эле көп мындай маани берип көп укпаганга, устатым менен жеңил болгон жок башында чынында. Ооба, урушат, өзүнүн чыныгы устатчылык, чыныгы шакиртим деп күйүп, сага чыныгы билимин ташташ үчүн урушат, ар кандай сөздү угасың, кээде мактайт, сонун ырдап калыптырсың, голасың сонун ачылып калды деп. Кээде настроениең жок, ошо настроениеңе да жараша голасың ошондой чыгып калат да, анан ошондо жаман ырдап каласың, ал кезде урушуп каласың. Ар кандай күндөр болот, бирок аны деген ал өзүң, мен мисалы сыймыктанам ушундай белгилүү адамдын алдында отуруп, ошону шакиртимин деп устат тутуп, ошо алдында отуруп эле билим алыш, бул канчалаган жетишкендик да мен үчүн. Ушу 4 жылдан бери билим алып келатам. Кээде урушкан сөздөрүнө таарынбайсың, туура эле кабыл аласың. Ошентип атып тарбияланасың тескерисинче. Эгер урушпаса ойноп күлүп жүрө бересиң, жаттабайсың дегендей. Тек жатташ керек. Азыр Кундуз эже сизди көрүп атабы? Балким. Билбейм, балким. Көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз.
Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Саламатсыздар, 5 каналдын берүүчү. Бүгүнкү силердин передачаңарды биз калтырбай көрүп, ушундай кызыгуу менен көрөбүз. Бүгүнкү коногуңар Бакирова Гүлбарчын экен. Ооба. Гүлбарчынга ден соолук каалап коеюн дедим эле. Гүлбарчын окууларында ийгилик болсун, ден соолугуң чың болсун, ишиңде ийгилик болсун. Алдыңа кандай жакшы максат, каалоо тилектерди кааласаң, ошонун баары орундалсын. Бир келечекте Кыргыздын бир жакшы маданият кызматкери болот деп сени ишенем. Сага ден соолук, ак жол, бак берген бактылуу кыздардан болобой. Ал эми Акчендок передачасына дайыма иштериңерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Ушундай эле жакшы таланттарды алып келип чыгара бериңерге биз тилектешпиз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Эжеге кайсы жактан байланыштыңыз? Тааныштык коелучу. Нарын районунан Желгөчкү айылынан Аида апа. Жакшы, Аида апа. Үй бүлө бала бакыра жакшы бар, сонунбу? Жакшы буюрса. 5 каналды калтырбай көрөсүзбү? Калтырбай көрөбүз. Анткени биздин кызыбыз дагы ушундай передачаларга көп келип турат, анан ошон үчүн биз ар бир ушундай жаш таланттарын калтырбай көрүп турабыз. Эң жакшы. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. WhatsApp'ка келип түшкөн SMS билдирүүлөр да бар. Дарегине жеткизе турган болсок, акыркы сандары 448 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Ырчы кызга ийгилик каалайбыз. Эң жакшы аткары болду. Терме санаторлорун көбүрөөк ырдап, элдин жүрөгүнөн түнөк табууга биз тилектешпиз деп өзүнүн пикирин калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кызыбыз Гүлбарчынга Петровка айылынан салам жолдойбуз. Бекем ден соолук, окуусуна ийгилик, бакталай каалайбыз Гүлбарчын. Биз сен менен мыктанабыз. Саламыбыз менен Асия апа, Айсулуу эже, Жаныш жезде жана Айка эже деп акыркы сандары 544 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, ар дайым элдин алдында жаркылдап жакшы ырларды ырдооңузду биз каалайбыз деп 993 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Жумгал району Байзак айылынан салам. Гүлбарчынга чыгармачылык ийгилик каалаймын. Фарида эжең деп акыркы сандары 391 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Десек алыстап кетти, байланышка чыгардан мурда сөз түрдө бердиңизге бир көз югуртуп коюңуз, урматтуу эле көрчүм. Келиңиз анда дагы бир жагымдуу чыгарма болсун сизден. Анда Баратам жолдомуна деген бир жакшы чыгарманы аткарып атат. Көздөрдөн сүйүү чачып, жол түшүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүм үчүн баратам жолдомуна. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүм үчүн баратам жолдомуна. Күн болуп көрүнөсүң, нур болуп төгүлөсүң, керемет сезимдердин кезиккен ушул кечим. Өмүр аз ойлоп көрсөм, өкүттө калбаң эртең, эритип жүрөгүмдү эркелеп алчың эркем. Өмүр аз ойлоп көрсөм, өкүттө калбаң эртең, эритип жүрөгүмдү эркелеп алчың эркем. Эритип жүрөгүмдү эркелеп алчың эркем.
эркелеп алчың эркем. Мале, кол чабалы бул чыгарма алыскы сапарда жүргөн, бири-биrini сагынган түгөйлөргө арналды деп айтсак дагы туура болот. Студиябыздын мейманы Гүлбарчын Бакирова. Сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо төмөндө турган телефон номерларга байланышыңыз. 59-20-70, шаарыбыздын коду 312 жана WhatsApp 0995 20 20 81 номерлары кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Гүлбарчын, ушул сиздер окуп жаткан окуу жайдагы студенттердин көпчүлүгү эле окуп дагы ошону менен бирге эле өздөрүнүн алган таалим тарбиясын окуучуларга дагы бергенге көпчүлүгү шашышат да. Сиз дагы азыркы учурда окуудан сырткары иштейсизби? Ооба, азыркы учурда Ивановкада Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 гимназияда комуздан сабак берем. Ал жакта ошо кирип калгандын себеби ошо уста шакирт долбоору менен биз биргеликте кызматташта. Ошол уста шакирт долбоору аркылуу ошол азыркы иштеп аткан жумушта иштейм. Негизи 3-курстан кийин практикага чыгабыз да. Анан бизди даяр деп эле жумушка алышат. Азыркы учурда 60 шакиртим бар десем болот комузда. Азыркы учурда, Ооба, азыркы учурда. Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Котманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Саламатсыз. Суроо. Биз сизди угатабыз. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Жакшы дагы жакшы Рахмат. Биз мунун үн аягын жакшы дагы алды. Эне жанагы мууркага жакшыларын берип коёбуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз апа. Рахмат, Оорубаңыз, ден соолук каалайбыз. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр да бар. Саламатсыздарбы? Кутманды кечиңиздер менен 5-кен алак чөнмө көрсөтүүсү ишиңиздерге ийгилик болсун. Студияңардын мейманына чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ошону менен бирге эле ар бир аткарып жаткан ырын жан дүйнө менен берилүү менен аткарарындагы баса белгилөө өтөлү дейт. Шабдан азаматсың, алга кудачаң жыпар гүл деп акыркы сандар менен 670 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кызым Гүлбарчын, үнүңө береке бар бол, далай бийиктерди багындыра бер. Көлдөн майра шакпаң деп акыркы сандары 159 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Саламатсыздарбы? Аябай сонун ырдайт экен. Үнү тунук, чыгармачылык ийгилик, бийиктерди каалайбыз, дагы да ырдап берүүсүн суранабыз. Өнөр көркүндөй берсин, ушундай элдик ырларды көп ырдап тургула. 5-канал ушундай ырчылар көбүрөөк чакырып тургула, биз менен байланышып тургула дейт. Мен Эжең Бурулкан деп акыркы сандары 283 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Үнүңө береке, өнөрүң өркүндөй берсин, талантың ташкындай берсин, дагы да көптөгөн чыгармаларды аткарып, зоболоң бийиктей берсин деп акыркы сандары 985 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Урматтуу теле көрүүчүм, сиз 5-каналда түз эфирде ак чөнмөк программасын көрүп жаткан учуруңуз. Студиябыздын мейманы ырчы аткаруучу Гүлбарчын Бакирова. Колго комуз кармаганда эмнелерди бергиңиз келет окуучуларыңызга, шакирттериңизге? Негизи окуучу тарбиялаган өзүңөр бул чыгармачылыкта биз комуз үйрөтүп атканда шакирт болуп шакирт тарбиялаган оңой деп ойлочумун да. Эже устатым урушуп калса кээде таарыныпчы. Анан көрсө кыйын экен, тескерисинче биз азыр бизде бир класста общий сабак беребиз да, как классный час сыяктуу эле. Анан оор ар кандай кыял жоруктар ар кандай бар. Кээде урушуп койсоң таарынат, кээде беш койбой койсоң таарынат. Анан тескерисинче устатыңдын ошондой туура эле кылып урушат экен. Кадырын билесиң, э? Ооба. Жаттабай келсе, кээде жаттабай барып анан бир аз кайталап эле жаттагам деп ушинтип отурчубуз да. Көрсө жаттаган бала менен жаттабаган баланын айырмасы өзү эле билинет экен. Көрүп атасыз ошонун баарын, э? Ооба, 60 окуучунун арасынан эле айырмалап билесиң, ким кандай үйдөн кайталап келген жок. Көрсө жалгыз бизди деген билип коюшат экен да. Окуп келгениң, окуп келбегениң. Кызыктуу күндөр өтөт, алар менен жакшы, көңүлдүү, азастан үйрөтүп атабыз. Жакшы, эгерде азыркы учурда бизде Гүлбарчын Бакированын окуучулары, шакирттери көрүп жаткан болсоңуздар, анда сабак учурунда же болбосо айтылган ар бир акылды эжеңиздер сиздердин эртең келечегиңиздер үчүн жакшы болсун деген таризди айтып жаткандыгын эсиңиздерге салып коелу. Келиңиз, анда эфирибиздин убакыты тартып барат, мүмкүн болсо сизден дагы бир эки жагымдуу чыгарма алсын.
Анда Бозойго деген жакшы чыгарманы аткарып койгон. Bozorguntonun etegi bozorup tuman ketebi boto göz anda men mındani bozdosom önüm zarlansam önüm munkansam önüm jetebi Karargan tonun etegi kararıp tuman ketebi kara göz anda men mındani kakşasam önüm kaygırsam önüm kıykırsam önüm jetebi Köl boyunda çetinsin, görkümdü jigit ekensin, görkümdü boydan jüre beri. Göz kıssam gelbey, ındasam gelbey, ırdasam gelbey tekensin. Göz kıssam gelbey, ırdasam gelbey, ındasam gelbey tekensin. Indasam gelbey tekensin. Bale, rahatçılık bildireli. Gülbarчын, ушул сиздин жашооңузда көпчүлүк учурда жылуу пикирге угасызбы, өзүңүзгө карата айтылган? Жакшы сөзгө угасызбы, же сын пикирге угасызбы? Мен негизи бат эле мындай сынып калам, эгер мындай аябай сындап, сен мындай экен, бул жер мындай болуп калыптыр десе, ошону кечке ойлонуп переживать укпаганга аракет кылам. Жакын кабыл аласыз өзүңүзгө? Жакын, тескерисинче. Анан мактоо сөз уккандачы? Мактоо сөз укканда көңүлүң жайдары, жакшы жүрөсүң. Анан ошондо эле байкап турам, көбүнчө мындай жакшы эле жайдары жүрөсүң деген сөздөрдү угам, постоянно күлүп жүрөсүң деген жакшы пикирлерди эле угат экен. Анда алдыңкы күндөрү, алдыңкы айларда сиздин жашооңузда жайдары күндөр көп болот экен, жакшы күндөр. Анткени бүгүнкү биздин көрөрмандардан келген жакшы пикирлер сизге аябай көп. Келип түшкөн билдирүүлөргө назар салалы. Акыркы сандары 268 менен аяктаган абонент Кутман Кеч, Гүлбарчын аябай жакшы ырдайт экенсиң, көз тийбесин деп Токтогулдан Максим Акең деп билдирүүсүн калтырган. Атыңызды окумуш экен байке, Максим деп. Акыркы сандары 460 менен аяктаган абонент Кутманды кечиңиздер менен талантың ташкындай берсин. Бар бол чыгармачылыгыңа ийгилик каалайбыз. Кундуз Таштаналиеванын окуучусу, шакирти деген эмне деген сыймык, эмне деген керемет деп акыркы сандары 215 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы Кутманды кечиңиздер менен. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Гүлкайыр карындашым, үнүңө береке, шаңшып, ырдап жүрө бер, талантың ташкындай берсин деп акыркы сандары 221 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Эфирибиздин убактысы да тарып баратат. Сизден дагы бир жакшы чыгарма болсун, жалпы көрөрмандардын урматына. Дагы бир чыгарманы анда жакшынакайым деп ырдайын, Сурансам укпас сөзүн далайдын, сууларда яккан күндү самаймын, сезимин жыргал гүлмүңдөп жүзүң, сенин алып келичүң ай жолду караймын. Жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң. Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, ай качан келесиң. Кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден, өз
көзгөнүндө мен карагым келип караның издеп карайып барат ай көздөрүм менен жакшынакайым жарык деп элесиң жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң качан келесиң качан келесиң жан дүйнөм элеп ай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң. Кол чабалы, ырайчылык билдирели. Алдыда ойлогон ой максатыңыз бар ишке ашсын. Кудай буйрса окууңузду ийгиликтүү аяктап, адис деген колуңузга диплом алгандан кийин талыкпай эмгектенип, өзүңүздүн өнөрдү, билимди артыңыздан өсүп келе жаткан жаш улан кыздарга, шакирттериңизге татыктуу үйрөтүңүз деген тилекти айталы. Сизге чоң рахмат. Соңку микрофон болсун сизге. Сизге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. 5 канал чакырганыңыздар үчүн да рахмат. Ошол. Бар болуңуз. Соңку көрөрманыбыздын SMS билдирүүнү окуйлу. Акыркы сандар 210 менен аяктаган абонент. Кутманды кечиңиздер менен Гүлбаршын үнүңө береке, көп чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Мен бур эле жең деп SMS билдирүүсүн калтырган. Кутман кеч бул карындашыбыз үнү аябай сонун экен, өтүп кеткен аял затынын майрамы менен дагы бир ирет куттуктап кетели. Аял затына жалпы эле энелерге арналган ырларды көбүрөөк ырдап жүрүүңүзгө биз тилектешпиз. Чыгармачылык ийгилик бийликтерди каалайбыз. Ден соолук болсун. Бар болуңуз деп акыркы сандары 186 менен аяктаган абонент өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Студиябыздын мейманы ырчат кааручу Гүлбаршын Бакирова болду. А биз болсо эфирдин сапарын ала карай улайбыз.